АКШнын Кыргызстандагы элчиси эки өлкө арасында жаңы кызматташтык келишими даярдалып жатканын билдирди. Бүгүн Бишкекке Орусиядан аскердүү курал-жарак жүктөлгөн учак келип конду. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги кыргыз-тажик чек ара аймагындагы турак үйлөрүнүн бирине кыргыз желегинин илиниши боюнча Кыргызстанга нота жолдоду. Ал дагы 11 каналында кеңирээк. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул кызы, кутман кечиңиз менен. Орусиянын тергөө комитети Москвада тигүү цехинде өрттөн каза болгон жарандарга карата корутунду чыгарды. Эми сөөктөр туугандардын коштоосунда авиа унаа менен алгач Ош шаарына, андан кийин туулган жери Баткен облусуна коюлат. Ал арада бүгүн өкмөттүн жумушчу жыйынында вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева Москвадагы тигүү цехинде чыккан өрттөн көз жумгандарга карата 700 000 сом бөлүнгөндүгүн билдирди. Эске салсам, буга чейин каза болгондордун сөөгүн таануу үчүн 1 ай убакыт керектиги айтылган. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында орусиялык эксперттер аталган процедураны 10 күнгө жеткирбей бүтүрүп беришти. Өткөн аптада бийликке бир катар талаптарын коюп, митинг уюштурууну көздөгөн Акс эли бүгүн райондун борборуна чогулушту. Уюштуруучулардын айтымында электр энергиясына тарифтерди төмөндөтүү, мамлекеттик камсыздандыруу мыйзамын жокко чыгаруу, ошондой эле чек ара маселелерин чечүү боюнча талаптар менен 400гө жакын адам келишкен. Аксылыктар менен жергиликтүү бийлик жана социалдык өнүктүрүү министринин өкүлдөрү жолугуп, көйгөйлөрүн угушту. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги кыргыз-тажик чек ара аймагындагы турак үйлөрүнүн бирине кыргыз желегинин илиниши боюнча Кыргызстанга нота жолдоду. Тажикстан элчилиги мындай аракет эки өлкөнүн кызматташтыгына шек келтирип, делимитация жана демаркация жаатында түшүнбөстүктөрдү жаратууда дейт. Тажик тарап бул окуяны дыкат иликтеп чыгып, тийиштүү чараларды көрүүгө чакырат. Азырынча кыргыз тарап нота боюнча комментарий бере элек. Дүйнө кабарларына дагы орун берелик. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джон Кирби Анкарадан айырмаланып, Сириялык демократиялык союз Күрд партиясын террористтик уюм деп санабай турганын билдиргенден кийин, Түрк бийлиги АКШ элчисин түшүндүрмө берүүгө чакырды. Түркия Анкарада ишмердүүлүгүнө тыюу салынган демократиялык союз партиясын Күрдистан жумушчу партиясынын шериктеши деп эсептейт. Кирби түшөмбүдө Курдистан жумушчу партиясынын өзүн Вашингтон террористтик уюм деп эсептеди. Өткөн аптада Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Американын жогорку чиновниктерин ким шериктеш экенин ачуусу менен сураганы бар. Нью-Хэмпшир штатында президенттик шайлоого карата өткөрүлгөн дебатта талапкерлер Дональд Трамп менен Берни Сандерс жеңди. Республика партиясынан атсалышып жаткан Трамп азырынча шайлоочулардын 35% ишениминде. Агая штатынын губернатору Джон Кейсике азырынча шайлоочулар 16% добушун бере алса, Марк Рубио 13% колдоо тапты. Ал эми демократ Берни Сандерске 56% шайлоочулар ишенимин арткан. Ал эми демократтар арасында Берни Сандерс менен таймашкан Хиллари Клинтон утулуп калды. Түшүндүрмө бере кетейин, учурда АКШнын ар бир штатында жана чет жердеги аймактарда өткөрүлүп жатат. Бул шайлоолор негизинде штаттын чегинде партиянын атынан кийин президенттикке талапкер болору аныкталмакчы. Зика вирусу Бразилияда өтө турган Олимпиада 2016 оюндарына дагы кедергисин берчүдөй, бирок жакшы жери Индия Зика вирусуна каршы вакцинаны ойлоп табылганын жар салды. Ушул жана башка теманы Жамал Саидбурканов антат. Зика оорусу Кытайга жетти. Бул ооруну 34 жаштагы эркек кишиден аныкташты. Бул Кытайдагы Зика вирусу катталган эң биринчи бейтап болууда. Бул тууралуу Синхуа агенттиги билдирет. Медициналык кызматкерлердин айтымында бул ооруну жуктуруп алган адам өз саламаттыгында алгайа эч кандай деле өзгөрүү байкабайт. Илдет эч кандай белгилерди бербейт. Зика оорусу ириде боюнда бар аялдар үчүн өзгөчө кооптуу делип жатат. Себеби андай оору менен жабыркаган кыз-келиндер төрөсө балдары микроцефалия менен ооруп калып жатышат. Ымыркайлар өтө эле кичине баш сөөк менен төрөлүп, мээсинин өнүгүшү да жабыркап атат. Бразилияда бул илдет менен миңдеген ымыркай балдар төрөлүштү. Буга чейин эл аралык саламаттыкты сактоо уюму жаз келери менен вирус Европаны да каптайт деген чочулоосун билдирген. Ал арада АКШ спортчулары Зика вирусунун айынан Рио-де-Жанейрода болуучу Олимпиадалык 2010 жылга катышар-катышпасын билбей жатышат. Кошмо Штаттардын улуттук олимпиадалык комитети спортчулардын эгер кооптонуу бар болсо мелдешке катышпай эле кое аларын белгиледи.
Зика вирусу көп адамдарга белгисиз болгону менен ал учурда боюнда бар аялдарга, негизи эле бала күтөм деген кыз келиндерге олуттуу коркунуч жараткан оору болууда. Мен азыр бул жерде Олимпиада оюндарына карата квалификациядан өтүү үчүн турам. Буга чейинки айрым белгисиз нерселер 3 айлык изилдөөлөрдөн кийин кичине анык болуп калабы деп үмүттөнөм. Зика бүгүнкү күндө Түндүк, Түштүк Америка, Азия, Тынч океан аймактарында 27 өлкөдө катталды. Учурда бул вирустун айынан Рио-де-Жанейрода Олимпиадалык оюндарды өткөрүү маселеси арасар болууда. Ошондой эле Кениянын да спортчулары эгер Зика эпидемиялык деңгээлге жетсе, Олимпиадага катышпаары анык болду. Өлкөнүн улуттук олимпиадалык комитети жеңил атлетчилерди оюндарга жөнөтүүдө кооптонуп жатканын билдирди. Эл аралык оюндарга Кениянын жеңил атлетчилери катышпаса, бул орто жана узак дистанциядагы жарыштарга улуттуу өзгөртүү киргизери айтылууда. Эске салсак, кениялыктар 2012 жылда өткөн Лондондогу Олимпиадада 11 алтын медалын алышкан. Биз Олимпиадага даярданып жатабыз. Спортчуларыбыз дүйнөдөгү негизги спорттук мелдешке катышып, мыкты атлеттер менен күч сынашкысы келет. Кандай гана чечим кабыл албасын, аны Бразилия жана эл аралык олимпиадалык комитет кабыл алышы керек. Биз баары жакшы болуп кетет деп үмүт кылабыз. Ал арада Индияда Зика вирусуна каршы вакцина иштелип чыкканы белгилүү болду. Аны Biotech International Limited компаниясы иштеп чыкты. Компаниянын башчысы Кришна Елла иштелип чыккан вакцинага патент алууга арызды 9 ай мурун эле бергени анык болду. Дүйнөлүк саламаттык уюму Зикага чалдыккандардын саны бүгүнкү күндө 3-4 миллион кишиге жетти деп жатат. Кыргызстанда дагы Зикага каршы иш-чаралар болуп жатканы маалым. Учурда Манас аэропортунун кире беришинде адамдардын дене табын текшерүүчү атайын тепловизордун орнотулуп, сырттан шектүү оор менен келгендер текшерүүдөн өтүп жатат. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга кайрылабыз. Бүгүн Бишкекке Орусиядан аскердик курал жарак жүктөлгөн учак келип конот. Аскердик техникадан кайрылышуу жараяны эки өлкө ортосундагы курал жарак менен камсыздоо келишиминин алкагында ишке ашууда. Кремль берип жаткан аскердик техниканын наркы $1 миллиард бааланат. Бул Орусиянын Кыргызстанга болгон алгачкы аскердик техникалык жардамы эмес. АКШнын Кыргызстандагы элчиси эки өлкө аралык жаңы кызматташтык келишими даярдалып жатканын билдирди. Шейл Голдни бул тууралуу парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков менен болгон жолугушууда ачыктады. Элчинин айтымында Кошмо Штаттары Кыргызстан менен терең ишенимдин алкагында келишим түзүүнү каалайт. АКШнын баш аягы Кыргызстанга кайтарымсыз түрдө $2 миллиард жардам көрсөткөнү белгиленип өттү. Буга чейин Кыргыз өкмөтү Американын өкмөтү Кыргызстанга июнь коогасы боюнча өмүр бою абакка кесилген Азимжан Аскаровго сыйлык берген үчүн кызматташуу тууралуу келишимди бир тараптуу бузган болчу. Мындан тышкары өткөн жылдын күзүндө дагы президент Алмазбек Атамбаев жетектеген делегация АКШга шайлоо өнөктүгүн жүйө кылып, бир жумалык иш сапарынан баш тарткан. Алдағы мүнөттөрдө сиз бул кабарлар менен таанышасыз. Центеранын эмиссиясы боюнча сотко берген Кыргыз өкмөтү бул ирет Кумтөр чатагынан Кыргызстан эмне утат? Талдообузду көрүңүз. Ошондой эле төңкөрүштү жасоого аракет кылган күнөөкөрлөрдү соттоо Тажикстанда башталса, дагы бир кошунабыз Өзбекстанда пахта жыйноо өнөктүгүн Америка кубаттап чыкты. Кумтөр алтын кенин иштеткен Centera Gold Inc. ишканасы кошумча акция чыгарганы жатат. Буга чейин жогорку кеңеште аталган эмиссия боюнча чечим Кыргызстандын кызыкчылыгына дал келбестигин айтып, өкмөт сотко кайрылган болчу. Ушул Кумтөрдүн тегерегиндеги тема туурасында сөзүбүздү адис менен уланталык деп турабыз. 11 каналынын студиясында юрист, адист Жоомарт Жолдошов отурат. Куш келипсиз, Жоомарт мырза. Айтсаңыз, мына биз жогоруда Кыргыз өкмөтүнүн эмиссия маселеси боюнча Канада сотуна кайрылаарын айтып өттүк. Негизи бул чечимдин юридикалык жөнү барбы? Эми биздин өкмөт тарабынан болгон бул инициативанын канчалык деңгээлде жөнү бар экенин ошол жакта отурган бир топ юристтердин курамынан түзүлгөн бир негиз болсо керек. Себеби бизге коомчулукка жетпеген да маалыматтар бар. Эгерде ошол негиздүү маалыматтар болсо, албетте анын жөнү бар. Кайрылса. Биздин билишибизче, КМШ аймагындагы инвестор менен кандай гана финансылык талаштар болбосун, аны Москвадагы соода өнөр жай палатасынын алдында арбитраждык сот карап келген да. Эми өкмөт Центра менен соттук териштирүүнү сырттан юридикалык компания жалдап караганы жатат. Кандай деп ойлойсуз? Же жакшысы сырттан эле адис жалдаган туура болобу? Чынына келгенде сырттан, мен өз жеке пикиримди айтсам, сырттан деле бирөөнү жалдоонун деле анчалык кажети жок. Бул тажрыйбага тиешелүү нерсе болгон үчүн ошол жака кайрылып жатышат.
болуш керек да. Ал эми мен билишимче азыр биз деле иштеп жүрөбүз. Бул чөйрөдө Кыргызстанда деле эл аралык деңгээлде сотторго барып иштей алчу биздин жакшы эр азаматтарыбыз бар, кыргыз юристтери деле бар. Бул жактан деле кайрылса болмок. Ал эми эмне себептен эл аралык юридикалык компаниялар. Алар деле кайрылып келип кыргызстандык компанияларга кайрылганга туура келет да. Айтсаңыз, буга чейин кыргыз өкмөтү эл аралык арбитраждарда билсеңиз керек катар менен утулуп келаткан. Ошол эле мисал катары айта кетейин, Париждеги эл аралык арбитраж соту латвиялык ишкер Валерий Белокондун пайдасына 16,5 миллион доллар төлөп берүүгө кыргыз өкмөтү милдеттирген болчу. Ушундай мисалдар алып карасак, кыргыз өкмөтүнүн сотко берген компаниялардын саны 10го чукулдайт экен да. Анан алардын койгон доосунун жалпы суммасы болсо 1 миллиард доллардын тегерегинде деп буга чейин эсептеп айтып чыгышкан. Эми бул иретте Кыргызстандын жогоруда биз айткан талаш боюнча соттук утуудан утуп чыгуу шансы канчалык? Тилекке каршы сиз айтып аткан иштердин жөнү бар. Себеби бул эми сотко кайрылууда эң негизги басымды деген соттун аягында иш алып барууда эмес, ошол келишимдерди түзүүдө каралуучу нерселер да. Бул ошолорду түзүүлөрдүн алдындагы кеткен шалакылыктан келип чыккан аягынан. Албетте, эгерде келишим түзүлүп атканда биз тараптан, өкмөт тарабынан, Кыргызстан тарабынан алганда да жакшы бир экспертизаларды кылбай, ошол убакта Кыргызстандын кызыкчылыгын корголбой калган пункттар менен кете турган болсо, кийин кандай болгон күндө деле арбитраждан жеңилип калууга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр болот. Себеби кандай бир шартта түзүлбөсүн келишим, ошол арбитражга барганда ошол жерде жаткан келишим менен жана ошол жердеги кагаз түрүндөгү далилдер менен гана бул иш алып барылат да. Ошон үчүн ошол өз убагында жакшы териштирилбей, келишимдер түзүлгөндө жакшы экспертизалар кылылбай калган айынан албетте өзүнүн арбитражга барганда жеңилүүгө алып келет. Эми азыркы учурдагы Сентера боюнча кайрылуу боло турган болсо, мисалы бир эле арбитражга кайрылуу менен эле доо арыз менен бул чектелбейт да. Мунун өзүнүн процедуралары бар, ал жерден териштирүүлөрү бар. Кайрылган күндө дагы ошол эмне себептен кайрылып атат жана кандай далилдер менен кайрылып атат жана эмне деген талап болуп атат, ошолордун баары териштелет. Бул бир топ процесс, ошонун баардыгына байланыштуу. Мен оюмча биздин өкмөт деген бул чоң эле бир мындайча айтканда мекеме. Бул мекемеде деген канча деген юристтер бар. Кыргызстандын жалпы эле кыйын юристтердин баардыгын чакырып сүйлөшкөнгө деле мүмкүнчүлүк бар. Эгерде тиешелүү деңгээлде даярданып, тиешелүү деңгээлде экспертиза кылып, ошого аракет жасаса, катышып, өз орду менен иш алып барса болот деп ойлойм. Негизи чет элдик доочулар дагы мына ушул укуктук жол аркылуу бизден акча өндүрө берсе, же болбосо Кыргызстандан акча өндүрө берсе, мамлекеттин багы казынасына оорчулук келбейби деген суроо жаралат да. Буга кандай жооп бересиз? Мен азыр так айта албайм, жөнү бар, шансы бар депчи. Себеби андай бааны кол алдында документтердин баардыгы турган күндө да берүү бир аз кыйыныраак да. Юрист катары биз гарантия да бере албайбыз, себеби анын баары арбитр өзү чече турган нерсе. Бирок ошол эле учурда биз өз мүмкүнчүлүгүбүздү колдонгонго дайыма биздин аракетибиз болуш керек. Бирок азыркы учурда Сентера боюнча менде чынын айтканда маалыматтар деле көп эмес, ал коомчулукка чыкпаган деле маалыматтар, биз эл алдына көрүнбөгөн маалыматтар. Эгерде өкмөт тарабынан саясий эмес, чынында эле укуктук бир негиз менен ошондой кайрылып аткан болсо, балким ошол жердеги юристтердин берген баасы менен бир жөнү бардыр да. Болбосо бул бир эле ошол кайрылуу менен чектелбей турган нерсе. Эгерде дагы эле мурункудай болуп келишим түзүүдө дагы кетирген шалакылык менен кийинки сиз айтып аткан баягы жеңилген биздин келишимдердин аркасынан арбитраждык жеңилүүлөрдүн келип калган шалакылыгы менен дагы ошондой эле кайдыгерлик менен иш чара кыла турган болсо, албетте анда жеңилгенге дагы алып келет, дагы эле бизге зыян алып келет. Бул жерден бир компетенттүү адамдардын өзүнүн иш алып баруусу болуш керек да. Рахмат анда сизге. Кумтөрдүн кошумча акциясынын тегерегинде сөзүбүздү юрист Жомарт Жолдошев менен маектештик. Биз болсо берүүбүздү мындан ары улантабыз. Коңшу мамлекеттерде болуп жаткан жаңылыктардан Душанбеде 2015 болгон төңкөрүш аракети боюнча ири соттук жараян башталып, Ислам партиясынын 13 тарапкерлери шектелип кармалды. Жабык эшик артында жүрүп жаткан соттук отурумдун коопсуздук жагы бекем көзөмөлгө алынып жатат. Шектүүлөргө терроризм жана экстремизм, конституциялык түзүлүшкө шек келтирүүгө берелери боюнча айыптар коюлду.
Буга чейин төңкөрүшкө шектелип, Тажикстандын коргоо министринин мурунку орун басары Абдухалим Назархот кармоо учурунда өлтүрүлгөн болчу. Ал эми АКШнын Өзбекстандагы элчиси Памела Спратлен Өзбекстанда мажбурлап пахта жыйноо саясатын жакшы жака өзгөрүүлөр болуп жатканын билдирип чыкты. Өзбекстан пахтага элди күчтөп чыгаруу саясатын бир аз ооздуктап, бул маселеде Дүйнөлүк банк эл аралык эмгек уюму менен кызматташа баштады. Өткөн жыл, кечиресиздер, жыл сайын бул өнүктүккө карапайым дыйкандардан баштап мугалимдер, дарыгерлер жана башка кесип ээлери жапырт пахта талаасына айдалат. Өзбекстанды пахта теримге элди күчтөп айдаганы дагы эл аралык коомчулук тарабынан кескен сынга алынып келген. Эми жаңылыктарды болсо спорт кабарлары менен улантсак, бүгүн Кыргызстан футзал боюнча улуттук курама командасы Ливан курамасы менен Азия чемпиондугунда беттешүүдө. Азия чемпиондугунун оюндары 10 февралдан 21 февралга чейин уланат. Бул оюнга Иран, Ирак, Кытай, Иордания, Жапония, Катар командалары катышууда. Күндүн орчундуу окуяларын баяндадык. Рахмат көңүл бурганыңыз үчүн. Жакшы калыңыз.